Бул ратификацияны биз урматтуу депутаттар колдоп беришибиз керек. Бул фонд бизге керек чындыгында. Абу-Даби bir жылда 3 миллиард долларга жакын башка мамлекеттерге пайызсыз жардам берип келет да. Дүйнөдө эң көп зекет берген мамлекеттердин бирине кирет. Абу-Даби шаарга кирет. Эми биз ошол Абу-Даби менен ортодо фонд кылып жатабыз да. Биз мындайча айтканда ушул фондду түзүлө алсак эң чоң жол ачылат да. Мен ошол фондду түшүнгөн катары адам катары айтып коеюн. Эң чоң ачылыш болот. Ушунча жылдан бери ачылбай жүргөн да. Чындыгында биз Турция менен жана ошол мусулман мамлекеттер менен ушундай фонддорду ачкандан эч коркпошубуз керек. Мен жогоруда айттым, 3 миллиард доллар Кыргызстандын бюджети менен барабар, андан да көп акчаны жылда бекер башка мамлекеттерге берет алар. Ошондой бир эле фонд ошондой берет. Аларда ондогон, жүздөгөн чоң фонддор бар. Бул эми бул мамлекеттик эки мамлекеттин ортосунда фонд болуп жатат. Чындыгында бул биз муну колдошубуз керек. Жеке ишкерлерге, өндүрүүчүлөргө эң чоң пайда алып келе турган келишим бул. Ошондуктан мен урматтуу коллегалар сиздерди да чакырып кетет элем колдоого. Мүмкүн болсо ушуну биз колдоп берсек. Жана ошол мен бул жерде бир эле суроом бар. 1 миллиард 200 миллион доллардан ашпайбы же ашыш керекпи? Же ошонун тегерегинде болобу? Негизи ошонун тегерегинде болот деген ой менен уюштурулган бул компания. Бул жерде жазыпсыңар 5 миллион доллардан ар бир мамлекет ортого коет турабы? Бул биринчи баштапкы. Биринчи баштапкысы. Биз 2,5 миллион доллар койсок болот экен дагы, калган сумманы өзүнөн кредит алып койсок болот деген жер турат да, ошону мен түшүнбөй турам. Туура. Абек Жапарович мындай да, негизи фонд ушул акча каражаттын капитализациясы ошол фонд аркылуу деле кылса болот. Бул жерде биз 100 миллион долларлык азык биринчи баштапкы 100 миллион доллар бул фондко 2,5 миллион доллар менен биз кошулуп атканбыз. Кара өздөрүнө кредит алып, өздөрүнө кошуп кетебиз. Башка фонддордагы, башка иштериңерде да ушундай кылбайсыңарбы? Бул жерде акылдуу кылтасыңар да. 2,5 миллион доллар менен кирип кетип, 100 миллион доллар ишке кирип баратасыңар. Мен каалар элем ушу башка иштерде ушундай кылсаңар. Негизи Абек Жапарович, фонддордун баары эле ошол принцип менен түзүлгөн, келген фонддордун баары капиталдары ошол уюшулган мамлекеттердин капиталдарынын эсебинен түзүлүп атат. Рахмат, бул жерде мен бир нерсени эскертип койгум келет. Саясат жактан биз көз каранды болбошубуз керек да. Эртели кеч биз ошол мамлекет менен кандайдыр бир келишпестиктер болуп калса, бул фонд токтоп калбаш керек. Мен буну эмне үчүн айттым? Өзүңөр билесиңер. Кыргыз-орус фонду дагы бар да. Россия фонд. Бир убактарда биздин мамилебиз жакшы болбой, ошол фонд токтоп калган. Сооронбай Жээнбековдун убагында токтоп калган. Андан кийин эми жанданып баштады. Ошондой болуп калбаш үчүн ошол жактарын да карап коюңуздар. Жарайт. Мен муну толук колдойм.